Балага үй бүлөдөн берилген тарбия негизги өзөк. Мектеп аны өркүндөтүп калыптандырат. Демек ата-эне менен мектеп ээри шаркак иш алып барганда гана келечектүү муун өсүп чыгат. Энелер мектебинин бул жолку кеңешмесинде дагы мына ушуга басым жасалды. Бул бала тарбиялоо эң алгач үй бүлөдөн башталат. Бала уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ошондуктан биз мектепте мугалимдерге жардам берип, Гапар агайыбыз айткандай, бир канатыбыз мугалим болсо, бир канатыбыз ата-эне болуп, мына ушундай зор кубаныч менен өйдө көкөлөсөк, келечекте биз балдарды жакшы тарбиялап, өзүбүздүн мекенибизден чыгаан уул кыздарды көрөрүз элек деп ойлойм да. Ата-энелер менен программа алкагында окуудан өткөн мугалимдер иштешет. Белгилей кетсек, ата-энелер окутуунун жүрүшү тууралуу сунуш пикирлерди киргизе алат. Муну эске алуу менен долбоор толукталып турмакчы. Бизге бул билим керек экен. Биз чындыгында эч нерсени билбеп жүрсө, билим бизге керек экен. Эмки кийинки сабак бизге качан болот деп эң биринчи энелердин суроосу ушул болду. Айбагандай азыр баягы суусап турган талаага жамгыр кандай керек болсо, биздин энелерге дагы ушул билим аябагандай таңсык болуп, зарыл болуп турат да. Энелер мектеби Чүй облусунун бардык аймактарында кулачын жаюуда. Ар бир райондон 10 мектеп жана 5тен бала бакча пилоттук негизде тандалып алынган. Бара-бара билим берүү уюмдарынын бардыгында уюшулат. Биз негизи 2 жылдан бери биринчи мугалимдерди окутуп келдик. Ошо агайдын усулдары менен тааныштырып, эне мектебин кантип түзөбүз, кантип окутабыз. Азыркы күндө биз энелерди окутуп атабыз. Эми буйруктун негизинде 1-октябрдан баштап бардык райондордо пилоттук мектептерде сабактар жүрүп жатат. Мугалимдер сабак бергенге даяр. Андан тышкары дагы суроолор, көйгөйлөр болсо, биз ал мектептерге барып жардам берип атабыз. Чүй областы боюнча азыркы күндө Соклук районунда мектептер, буга чейин деле ачылган мектептер бар. Чүй Токмокто, мисалы Замира Мырзабековна Үкөев мектебинде агайдын окутуу усулдарын толугу менен алып иштеп жатат. Директор катары өзү жетекчилик алып атат. Соклук номер 3 мектепти айта кетсек болот. Ал эми Москва районунда 33 мектеп, 15 бала бакча бар. Жалпы бардыгынын башын бириктирген иш-чара алгачкы жолу өтүүдө. Мугалимдер, тарбиячылар менен катар ата-энелер, аялдар кеңештеринин мүчөлөрү болуп, жалпы 200дөн ашык катышуучу ой пикирлер менен бөлүшүп, адистерден кеп кеңеш алышты. Онун эң биринчи түрткү болгону бул райондук масштабта өткөрүүнүн. Анткени бүгүнкү күндө бул абдан актуалдуу жана маанилүү тема болуп жатат. Энелер үй бүлөдөгү, коомдогу абдан чоң ролду ойнойт да. Ошол себептен энелерибиз үйдөгү балдардын тарбиясына чоң таасир тийгизет. Ошол себептен бүгүн чогултуп, ушундай маалымат берели деп чечтик. Энелерди окутуу иштери ай сайын уюшулуп турат. Билим берүү жана илим министрлиги энелер мектеби программасын үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан тарта ишке киргизген. Нурайым Бейшеналиева, Шаршенбай Акынбеков, Нурлан Кулиев, СТВ.